тургундары, барсыздарбы? Мына ардактуу туугандар, бүгүн Кыргыз Республикасынын президенттигине талапкер Садыр Нуркожоевич Жапаровдун жолугушуна келген туугандар, кол чабуулар менен тосо алабыз. Жана элибиздин тагдыры баарынан кымбат болууга тийиш. Эң маанилүүсү өлкөбүздөгү тынчтык, элдин биримдиги жана коомубуздагы коопсуздук. Садыр Жапаров, келечекке кызмат бүгүндөн башталат. Сөз Кыргыз Республикасынын президенттигине талапкер Садыр Нуркожоевич Жапаровго берилет. Саламатсыздарбы, эмгекти жана меймандостукту даңазалаган ардактуу Лейлек тургундары. Исфана шаарынын урматтуу жашоочулары. Арыбаңыздар, ардактуу агайын журт, урматтуу жаштар. Алтын бешик тоолору, дарыялары, кен байлыктары, эң негизгиси эмгекчил эли бар касиеттүү Лейлекте 14 улуттун өкүлдөрү ырыс ынтымакта жашайт. Ал эми эчен кылымдардан бери жолу, суусу, базары да, мазары да бир болуп калган кыргыз, тажик жана өзбек элдеринин достук тамыры өтө терең жана бекем. Бүгүнкү күндө Лейлек району Баткен облусунун жана республиканын экономикасына өзүнүн татыктуу салымын кошуп жаткан, өнүгүп өскөн аймак. Анын эң негизги байлыгы болгон көп улуттуу, мээнеткеч элинин эмгегинен албан иштери жаралып, өркүнү өсөрүнө ишенемин. Лейлекти айрымдар жердин түбү деп жүрүшөт. Мен айтар элем, Лейлек жердин түбү эмес, Лейлек жердин гүлү деп. Мына ошол касиеттүү Лейлектин борбору Исфана шаарында сиздер менен жүз көрүшүп турганыма өтө кубанычтамын, туугандар. Исфананын тарыхы да узак кылымдарды камтыйт. Качандыр бир кездерде ушул жерлерде чептер, сепилдер жана кароол дөбөлөр болуп, ири соода иштери жүргүзүлгөн деп айтылат. Лейлек дегенде мамлекетибиздин өнүгүп өсүш үчүн зор салым кошкон көрүнүктүү мамлекеттик ишмер Кыргыз Республикасынын баатыры Исхак Разаковдун ысымы эске келет. Ал 40 жашында 1950 жылдан тартып 1961 жылдарга чейин Кыргызстан Компартиясынын борбордук комитетинин биринчи катчысы болуп иштеп, өлкөбүздүн өсүшүнө зор салым кошкон. Кудай Исхак Разаков атабызга тубаса башкаруучулук жөндөмдү, капилеттен сөз, караңгыда сөз тапкан акылмандыкты, чынчылдыкты, чечкиндүүлүктү берген экен. Мына ушул жөндөмдөрү аркасында ал өлкө үчүн өмүрүн сайган. Исхак Разаков атабыз менен бирге Лейлектин жана жалпы Кыргызстандын зор сыймыгы болгон эр жүрөк уул Советтер Союзунун баатыры Самат Садыковдун ысымын ар бир кыргызстандык сыймык менен эстейт. Кыргызстандын эли Исхак Разаков менен Самат Садыковдун мекен алдындагы эмгегин жана эрдигин эч качан эч убакта унутта калтырбайт. Быйыл биз 21 октябрда республикабызда Исхак Разаковдун туулган күнүнүн 110 жылдыгын белгиледик. Бул улуу инсандын сен таза болсоң, мен таза болсом, коом да таза болот деп айткан сөзү бүгүнкү күндө да өз салмагын жоготпой келет.
Мен да бул улуу инсандын жолун жолдоп, элимдин, өлкөмдүн келечеги үчүн ак эмгегим менен таза иштеп берейин деп келдим. Менин максатым Кыргызстанды коррупциядан арылтып, жакынкы келечекте анын гүлдөп өсүшүн камсыз кылуу. Урматтуу мекендештерим, чек арага жанаша жайгашып, мекенчегинде турган кадырман журтум, Кыргызстан лейлектен башталат деп айтылып жүргөндөй, сиздердин аймак эң алыскы шарты катаал райондордун бири. Эң башкы көйгөй жол жана сугат маселеси. Мисалы, жалпы суммасы 318 миллион 218 миң сомго барабар болгон Самаркандек-Мадиген Дархум автожолун бүтүрүү үчүн 2012 жылы тендер өткөрүлүп, Жасу компаниясы жеңип чыккан экен. Бүгүнкү күнгө карата 24 миллион 900 миң сомдук жумуштар жасалыптыр. Бүтпөй калган ишти улантуу үчүн республикалык бюджеттен каржы булагын бөлүүнү карайбыз. Буну ишти аягына чыгарабыз. Исфана Жаркыштак жолу Исфана шаары менен Ак Суу айыл аймагын бириктирип турат. Анын узундугу 39 чакырым. Жолго шагыл төшөлүп, транспорт жана жолдор министрлигинин балансында турат. Азыр жолдун абалы өтө начар болуп, ар бери каттаган адамдарга кыйынчылыктар жаратылууда. Бул жолду ремонттоп, асфальт төшөө ишине болжол менен 240 миллион сом керектелет экен. Республикалык бюджеттен же инвесторлордун эсебинен болобу айтор бул жолду оңдоого жана асфальт төшөө иштерине каражат бөлүүнү чечебиз. Мындан тышкары 30 чакырымдык Исфана Көкташ жолун калыбына келтирүү керекпиз. Исфана Андарек Көкташ каттамындагы бул жолду оңдоо үчүн зарыл болгон 36 миллион сомдун 18 миллиону бөлүнүп берилген. Эми калган акча каражатын бөлүп берүүгө көмөктөшөбүз. Бул жолду да аягына чейин чыгарабыз. Ал эми МПЗ Сафар, МКЗ жоопкерчилиги чектелген коому менен Кыргыз-Нефтегаз ишканасынын ортосунда аймакта өндүрүлгөн чийки мунай затты сатып алуу келишимин түзүүгө колдоо көрсөтүү зарылдыгы бар экен. Буюрса, бул иш-чарага сөзсүз түрдө колдоо көрсөтөбүз. Билим берүү жаатындагы көйгөйлөрдү айтсам. Лейлек орто мектеби 1992 жылы дүкөн үчүн курулган имаратка жайгаштырылып, башталгыч мектеп катары ачылыптыр. Ал эми экинчи корпусу 2002 жылы ашар жолу менен салынган экен. Кабинеттер тар болгондуктан учурда окуучулар бир партага 3төн отуруп сабак өтүп жаткан экен. Мектепте окуу процесси 3 сменада жүргүзүлөт. Айылда отурукташуу 1993 жылы башталып, бүгүнкү күнгө чейин уланууда. 1392 адамдан турган айыл калкына мектеп салуу иши турат. Сөзсүз бул айылга дагы мектеп салып беребиз. Сметалык баасы 48,6 миллион сомго бааланган бул ишти толук аягына чыгарабыз. Актерек, Сарыдөбө, Юлдашев жана Баетов мектептеринде жаңылап куруу иштери алдыбызда. Эми суу маселесине токтолсок. Аймактын эң бир көйгөйлүү маселеси бул суу болуп эсептелинет экен. Лейлек районунда сугат жерлердин аянтын көбөйтүүгө реалдуу мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Тактап айтканда, Союз мезгилинен бери Саркент долбоорун түзүү жана аны ишке ашыруу, Лейлек суу сактагычын куруу маселелери эл тарабынан көтөрүлүп, акча каражатынын жоктугуна байланыштуу ишке ашпай келе жатыптыр. Буюрса, Саркент долбоору ишке ашып калса, 9858 гектар кайра айдоо жер сугат айдоо аянтына которулат. Ал эми Актоок суу сактагычы курулса, 10.000 гектарга жакын жаңы сугат айдоо аянты өздөштүрүлөт. 3837 гектар сугат айдоо жер аянтын суу менен камсыздоого мүмкүнчүлүк түзүлөт. Азыркы учурда бул долбоор улуттук ирригация программасына киргизилип, 19-20 жылдардан баштап божомолдонгон. Эми капиталдык салымдар беренеси боюнча 2020 жылдын титулдук тизмесине киргизип, ишти аягына чыгарууну толук көзөмөлгө алабыз. Дал ушундай эле маселе. Катыраң айыл аймагындагы булжума суусун Катыраң айылына алып келип, суу түтүктөрүн жаткырсак, 1057 гектар жерди сугат суу менен камсыздап алат экенбиз.
Талды булак айыл аймагындагы Айбийке айылын сугат суу менен камсыздасак 320 гектар жаңы жер аянты өздөштүрүлөт. Лейлек, Катыраң айыл аймактарында жайгашкан Сары Дөш участогуна Жаңгакты дарыясынын суусун өз нугу менен алып келүү маселеси да бар. Республикалык бюджеттен каражат бөлүүнү карап, же болбосо инвесторлор менен иш алып барабыз. Буга бир аз убакыт керек. Жаңы жер айыл өкмөтүндөгү Лейлек эркин экономикалык аймагына инвесторлорду тартып, Кудай буйрса курулуштарды баштайбыз. Биздин өлкө ушул абалда эле тура бербейт. Кыйынчылыкка чыдаган элбиз, сабырдуулук менен дагы бир аз убакыт чыдасак, 30 жылдап терс көрүнүштөргө айланып, мамлекетти тоноп келишкен коррупционерлерге айыгышкан күрөштү уланта берсек, ак иш десек, мунун бардыгы Кудай буйрса артта калат. Эми Исфана шаары боюнча айталы. Исфанада бүгүн 30 миңге жакын калк жашайт. Жаш балдар үчүн болгону 3 гана мамлекеттик бала бакча иштеп келет экен. Бала бакчага катталуу үчүн дагы 1705 балдар бар экен. Ошондуктан бала бакчаларды куруу иштерин жөнгө салабыз. Кудай буйрса инвесторлорубуз бар, аны ушу келаткан жылдардан баштайбыз. Чек арага жакын аймакта жүздөй милиция кызматкерлеринин көпчүлүгү алыстан келип иштеп жаткандыктан алар батирлерде башкалык калап жашашат экен. Ошондуктан милиция кызматкерлерине турак жай куруу үчүн жер тилкеси бөлүнүп берилиптир. Кудай буйрса аларга үй куруп берүү иши башталат. Лейлек району Тажик Республикасынын 5 району менен чектешкен. Өзгөчө шарттагы чек ара аймагы. Көп убакыттан бери талаш тартыш жаратып келген чек ара маселеси тынчтык менен сүйлөшүүлөр жолу аркылуу чечилет. Бул маселеде мен калайык калкты сабырдуулукка чакырар элем. Чек ара тактоо ишин биздин кошуналар болгон мамилебизди бузбастан, тетирисинче эзелтен жакын жашап келаткан биздин элдердин ортосундагы достукту жана кызматташтыкты түбөлүккө бекемдеп, саясий, экономикалык жана социалдык маданий алаканы чыңдагандай болушубуз керек. Азыр чек ара кызматы улуттук коопсуздук курамында иш алып барууда. Чек арадагы кейиштүү жагдайлар, контрабанда, өлкөнү сазга батырган коррупция менен күрөштөр эми мындан ары да оң натыйжасын бере баштайт деп мен терең ишенем. Биз эзелтен достукту туу туткан, меймандос, кечиримдүү айкөл элбиз. Кошуна колоңдор менен дайыма ынтымакта иш алып баруубуз абзел. Ардактуу аталар, апалар, урматтуу лейлектик агайын журттар, урматтуу жаштар. Мына 2021-жылдын 10 январда биздин мамлекетти келечек тагдырын аныктай турган добуш берүүгө катышкан алдында турасыздар. Бул президенттик шайлоо менен мамлекетти кандай башкаруу керек деген эки суроо менен референдум өкө өтөт. Президенттикпи же парламенттикпи деген. Мына сиздердин алдыңыздарда келечекти тандоо, келечекке багыт берүү маселеси турат. Ошол добуш берүүдө активдүү катышып бериңиздерди суранабыз. Кайдыгер карабаңыздар, анткени ар бириңиздер үчүн бул тиешелүү маселе. Мына 30 жылдан бери чирип бүткөн башкаруу системаны талкалап жок кылып, мындан ары бир кишинин же бир партиянын эмес, бүтүндөй мамлекеттин, бүтүндөй кыргыз элинин, жалпы элдин кызыкчылыгы үчүн иштей турган баш мыйзамды кабыл алабыз деп турабыз. Ошого сиздердин пикириңиздер өтө маанилүү. Ошондуктан активдүү катышып бериңиздерди суранабыз. Көңүл бурганыңыздар үчүн терең ыраазычылык билдиремин.